Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын жакын арада эле академик Болот Мураталиевич Юнусалиев атындагы Кыргыз тил илими институту ачылган. Ошол институттун мүдүрү академик Сыртбай Мусаев агай менен сүйлөшүп отурабыз. Анан ушул институтту илимдин чордону болгон ушул институтта Кыргыз тил илими институтун ачып алган үчүн бул Кыргыз Республикасы үчүн чоң жаңылык болду. Баарыбыз кубандык. Агайдын күчү менен ачылды. Агай, рахмат сизге. Азыр элдин көзүнчө рахмат айтайын. Анан илимдин чордону деп атпаймынбы? Сиз ушул институтта мисалы үчүн илимий изилдөөлөр менен деги көп шугулданып жүрөсүз. Илимий изилдөөнү бүт жетектеп, анан ошону жетекчи да болуп жүрөсүз. Канча окумуштууларды өзүңүз жетектеп чыгарып, чоң даңгыр жолго салдыңыз агай. Эмгегиңиз чоң ал жагынан дагы. Анан илим жаатында, илим багытында бир эки суроом бар эле да сизге. Азыр ушул Кыргыз Республикасында, дейм, кыргыз коомунда дейли, мындай жогорку окуу жайларында рефераттан башталат, курстук иштен башталат, дипломдук иш жаздырып жүрүшөт. Андан ары аспирантура деп коет, же болбосо магистратура азыр, докторантура дегендерде бүт жаштарды тарбиялап, жетекчилик кылып, тема берип жаздырып жүрүшөт да агай. Анан ошол мезгилде мени кичине мындай ойлондурган бир маселе бар да. Көбүнчө, мисалы үчүн, мына чет элдик баягы факультеттерде болобу, же бөлүмдөрдө, кафедраларда болобу, студенттерди илим иш жаздырганда ошо чоң мамлекеттердин темасын берип коюшат да. Англис тилиндеги тил боюнча, грамматика боюнча тема берип коюшат, же адабияты, же фольклор боюнча берип коет, же Кытай Республикасы боюнча берип коюшат, же Россия боюнча берип коет. Анан менин ойлондурган нерсе, аларда ошол илим изилдөө боюнча жолго коюлган, ал маселелер изилденген, өздөрүнүн грамматикасы, фольклор изилденген, агай. Анан мен айтып атам, кыргыз коомуна пайдасы тийиш керек да. Ал үчүн сөзсүз түрдө макул изилдесин, бирок деген салыштыруу менен жакшы, мыкты жагын алып келип туруп, бир коомго пайда келе турган бир ишти кылдырбайсыздарбы деп көп айтам да. Сиздин көз карашыңыз кандай агай ошол боюнча? Эжекеси, бул сиз чоң маселенин бир бучкагын айтып атасыз. Чындыгында мен дегенде сизге рахмат айтайын. Да, институт ачылды. Мен эки ушул институт жок кезде, институттун баягы адабият менен бир болуп жүргөн учурда мындай бир түйшөлөр элем да, кабатырланар элем. Мамлекетти мамлекет кылып турган тил болсо, анан тилдин негизинде анан адабияты жаралат. Тил болбосо каяктан адабият болот, каяктан маданият болот, каяктан башка нерселер болот. Анан ушу Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында өзүнчө структуралык биrdик катары, институт катары тил институтунун жоктугу мени кабатырлантчу эле да көптөн бери. Анткени бул мурда болгон, анан кийин ар кандай объективдүү, көбүрөөк субъективдүү себептердин натыйжасында институт жоюлуп, адабият институтуна кошулуп калган да. Минтип жүрсөк, дагы бир мындай бир акылга сыйбас жорук, ушул Улуттук илимдер академиясында макул эми тил институту өзүнчө жарым-жарты болуп адабиятка кошулуп турган экен. Экономика институту жок да. Бүгүнкү күндө академиянын өзүндө структуралык курам, структуралык биrdик катары экономика институту жок. Бул таң каласың да. Мурда болгон, мыкты иштер жасалган, мыкты адамдар иштеген, кийинчерээк ар кандай бир мындай субъективдүү көз караштардын негизинде ошол институтту бир университетке кошуп коюшту да. Кыргыз экономикалык университет деген университет бар. Ушундай бир ошол институт, университет, ушундай бир тиякта Кытай университетин ачып атышат. Кытай менен биргеликте, башка менен биргеликте, кыскасы баардык эле жерде экономикага тиешелүү нерсенин баарын өзүнө кошуп алып, бир монстр болуп чыга келди да. Мен муну айткандан тартынбайм, анткени реалдуу
көрүнүш ошондой монстр болуп алды дагы. Ушул институттун, академиялык институтту дагы өзүнө кошуп алып турушат. Мен бул жерден тигил же бул кишини күнөөлөгүм келбейт. Маселенин туура эмес коюлуп атканын айтып атам да. Туура агай. Коомго муктаж жагы ушу экономика болуп атпайбы биринчи кезекте? Бүгүнкүдө баарыбыз экономика Илимге таяныш керек. Экономиканы университетке кошпойбу. Бул өзү университеттин астындагы экономикалык университет. Мейли аяка да ачсын. Бир кезектерде госпландын алдында дагы мамлекеттик пландоо мекемесинин астында дагы экономика институту болгон. Мен дагы каршы эмес, ачсын. Бирок академияда дагы экономика институту болуш керек деген ойду айтып атам да. Мен бирөөнүн чөнтөгүнө кол салып болсо, бирөөнүн структурасы жөнүндө иш тардыкла айтып аткан жок. Ошол жака бердиби, мейли берсин. Анда академияда дагы ошондой бир нерсе ачылыш керек деген ой. Ошол сыңары эле. Анан баягы Кудайдын көзү экен, биз ошол академиянын жетекчилиги менен, Тилатабевичтин жетекчилиги менен макулдашып туруп институт өзүнчө берип койдук. Бул акыркы 18 жылдан бери өзүнчө болбой турган. Өзүнчө болбогондон кийин сөзсүз түрдө илим аксайт экен. Аксаганын өзүбүз биз жон терибизде сезип атпайбызбы? 30 жылдан бери ушул академияда бир илимдин бир кандидаты коргогон жок академиянын кызматкерлеринин ичинен. Болбосо илимдин чордону ушул жерде болсо, бул жерде кимдер гана иштебеген, илим ушул академиядан өнүккөн, академиядан чыккан, тараган. Анан ушундай бир жагдайлар болуп кетти. Муну биз коомдогу айрым бир жетекчиликтин өксүктүгү, ошол иш билбегендиги деп эсептеп коелу дагы. Мындан аркы туулганын эмес, мындан аркы иштеп кетерине, ачылганын эмес, мындан ары жакшынакай иштеп кетерине багыт алалы. Анан эми сиздин конкреттүү сиздин суроого келсек, туура айтып атасыз. Мен өмүр бою ушул билим берүү системасында вуздарды, жогорку окуу жайларынан академияда кол үзбөй иштеп келаткан киши. Илимин дагы, билим берүүсүн дагы мындай бир өзүмдүн жон теримде сезген, анан өз колум менен ишке ашырып жүргөн адам катары айтайын. Туура айтып атасыз. Жогорку окуу жайларында студенттерге тема бергенде ошо өзүнүн адистигине жараша карашат да. Мисалы үчүн эми экономисттер экономика боюнча берет, физиктер физика боюнча берет, теманы жаздырышат. Ал эми бул филологияга келгенде сиз туура белгиледиңиз. Өздөрүнүн адистиги боюнча да жаздырыш керек, бирок өздөрүнүн адистиги боюнча эч ким эчтеке жаза албайт Кыргызстанда. Англис тили боюнча, немис тили боюнча, Кытай тили боюнча, мейли француз тили боюнча, мен башкаларын билбейм, мен өзүмө жакын болгондуктан ошолорду айтып атам. Эч ким бүгүнкү күнгө чейин ошол тилде неме жазган жок. Мейли курстук иш жазган жок, реферат жазган жок, магистрлик диссертация жазган жок, дипломдук иш жазган жок, кандидаттык диссертация, докторлук диссертация жазган жок ошол тилде. Балким изилдөө жүргүзбөй жөн гана бөлөк эмгектерден көчүрүп, адис танкен ошол тилде окуп атышат да, студент катары окуп атышат. Биринчи курстан баштап ошол англис тилин окуп атышат, мектеп келип англис тили, немис тили. Ошол боюнча балким бир кичинекей бирдеме жаза алат, бирок изилдөө жүргүзө албайт деген. Изилдөө жүргүзө албайт да, мен ошону айтып атам. Текст чыктым анткени ошол тилде окуп атат, ошол тилди билет, анан мектеп бирдеме жазса болот, чүргөп койсо болот. А бирок изилдөө жүргүзө албайт да. Мына бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда мейли англис тилинен, англис тилчилери көп да азыр. Бир топ англис тилчи бар, бир топ немис тилчи бар, бир топ француз тилчи бар, Кытай тили боюнча адистер бар. Бирок бири дагы кандидаттык диссертациялык деңгээлде ошол тилде изилдөө жүргүзгөн жок. Бири дагы. Мен буга толук мындай жоопкерчилик менен айтып, Кыргызстанда бир гана киши бар. Герман тили боюнча кандидаттык диссертация жазган. Герман тили боюнча. Ал Бекбалаев Амангелди. Ал Москвада Мариса Таразатындагы чет тилдер институтунда коргогон. 04 деген шифр менен ал герман тилдери. Ошо гана коргон. Калгандарынын баардыгы кыргыз тилине жамынып, эптеп кыргыз тили менен салыштырып, эптеп кыргыз тилинен бирдеме кылып чүргөп диссертация жазып атышат. Мен алардын иштерине мындай баардыгын мындай неметип айтып аткан жокмун, мындай бир жаман негативдүү акцент менен айтып аткан жокмун. Алардын дараметин айтып атам болгон. Эгерде адис болсо,
ошол тилде жазбайбы? Анткени ал тилде жазбайт, анткени алар эчак биз иштеп аткан иштерди алар эчак өз тилинин материал негизинде жасап коюшкан. Ошону айтып атам да. Бизден мыкты жасап коюшат. Анан жасалаган ишти кантип жасайт биздикилер? Ошон үчүн биздикилер ошол материалды кыргыз тили менен салыштырып, анан эптеп кандидат болуп атышат, доктор болуп атышат. Орус тили боюнча да бир киши жок бул жерде. Таза орус тили менен тилинен коргогон кандидаттык диссертация болсун, докторлук бири жок. Баардыгы кыргыз тили менен эптеп кыргыз тилине жамынып, кыргыз тилинин материалдарын салыштырмыш болуп, анан жасап жүрүшөт. Ошо салыштырганда дагы бир нормалдуу салыштырса жакшы болор эле. Тилекке каршы баягы мен муну илимпоз катары жогорку деңгээлде талап кылып айтып атам. Бирок кандидаттык диссертацияга, докторлук диссертацияга жарайт алардын иштеричи. Ошон үчүн алар кандидат деген наамды бердик, доктор деген наамды берип иштеп жүрдүк. Бирок ошол кездерде айтчубуз, кыргыз тилин тиркеме кылбай, приложение кылбай. Силер кыргыз тилинен чыкпайсыңарбы? Кыргыз тилинин материалын ошол салыштыргыла, жакшы салыштыргыла, жакшылап көрсөткүлө деп. Атүгүл ошол бир маселе боюнча, мисалы үчүн мейли синтаксиси болсун, мейли морфологиясы болсун, мейли жанагы концепт деп атышат. Азыр концепт болсун, ошондо кыргыз тилинде грамматика жазган авторлорду билишпейт да. Өзүңүз советте такай жүрөсүз, мен советте канча жыл төрө болдум, ушуну көрбөдүкпү? Анан муну мен айтып аткан себебим, мынчалык кичине камчы чаап айтып аткан себебим, кийин да буюрса жаштар чыгып изилдесе ошондо алар англис тилин, кытай тилин, немис тилин, француз тилин, түрк тилин башкаларга салыштырганда ушу кыргыз тилинин материалын жакшы билсе экен деген эле ниетте айтып атам. Кыргыз тилинин жөн эле приложение кылып койбой, жөн эле тиркеме кылып койбой, жөн эле экинчи, үчүнчү даражадагы материал деп койбой, негизи кыргыз тилинен чыгыш керек. Эмне үчүн кыргыз тилинен чыгыш керек? Анткени ошол тилди кыргыздарга үйрөтүшөт да. Ал Америкага кыргыз тилинин кереги жок. Туура. Немиске кереги жок. Ошол тилдерди кыргыз тилине салыштырып, кыргыз балдарына жакшынакай кылып үйрөтсүн деген ниетте биз корготуп атабыз да. Жанагы 20 деген шифрды ошон үчүн берип атабыз да. Салыштырма тил илими деген маселе. Анан ошо мен айтайын дегеним ушул кыргыз тилине салыштырып атканда элге пайда тие турганда, окуучуларга пайда тие турганда, деп окуучулар өзүнүн тилинен чыгат да. Анан ошол англис тилин үйрөнгөнгө тезирээк мүмкүнчүлүк болот. Ушундай экен деп салыштырып жакшынакай кылып берсе жакшы болот элем. Тилекке каршы мындай кыргыз тилин мыкты билген англис тилчиси жок. Кыргыз тилин мыкты билген немис тилчиси жок болуп атат. Аз болуп атат болсо дагы. Кыргыз тилин мыкты билген орус тилчиси жок болуп атат. Алар кыргыз тилинин өзүнүн ички типологиялык закон ченемдүүлүктөрүн, грамматикалык структурасын алар жакшы билишпейт. Мен аларды билбейт деп күнөөлөбөйм, мен алар бөлөк тил боюнча адис. Эгерде ошол тилге кыргыз тилин салыштырып атсам, анда кыргыз тилин дагы эң жок дегенде нормативдүү грамматикалык деңгээлде билүүгө милдеттүү деп эсептейм да. Тилекке каршы мындай андай болбой калып атат. Агай, мен бере турган экинчи суроого дагы мындай жооп берип атасыз да сиз. Анан конкреттештирсек, макул салыштырды дейли. Ошо салыштыруу аркылуу кыргыз тил илимине деги эле кыргыз коомуна, Кыргыз Республикасына пайдасы тие турган бир жаңылыкты ачса, ошондо диссертация болот, ошондо илимий иш болот деп эсептейбиз да. Жөн гана сыпаттоо, жөн гана баяндап эле бул мындай алардын фольклорунда момундай деп, же болбосо адабиятын же тилди баяндап эле койсо анда жаңылык болбой калат да. Агай. Ошондой чын эле туура айтасыз. Азыр Бекбалаев агай немеде Германияда жүрөт. Ошо Атилла деген бета жарың кылып, анда жаңылык бар. Анан иштин жаңылыгы ошол салыштыруудун негизинде чыгат да. Анан башка дагы бир көп жаңылык, эгерде мындай кичине нааразы болуп атасыз, эгерде жаңылык чыгара турган болсо, кандай жаңылыктарды чыгарыш керек деп ойлойсуз агай? Деги эле илимий иштердеги жаңылык темасы. Албетте бардык илимий изилдөөдө мындай бир ачылыш жасаш мүмкүн эмес. Албетте агай. Ачылыш жасаш мүмкүн эмес. Чоң ачылыш болбойт. Боло бербейт.
Атыгыл мына Кыргызстанда депутаттар академия эмне ачылыш жасап койдуңар дей берет. Ачылыш деген эмне экенин түшүнбөйт байкуш депутаттар. Алар акча дегенди жакшы түшүнүшөт, кызмат дегенди жакшы түшүнүшөт, анан ачылыш дегенди түшүнбөйт да. Мына биз көрдүк да ушуну академиянын мыйзамы, академия жөнүндө мыйзам талкууланып атканда депутаттарга көп бар. Ошол биринчи эле сураса, академия эмне кылып атасыңар? Эмне ачылыш жасадыңар деп. Дайым эле чоң ачылыш боло бербейт, улуу ачылыш боло бербейт дагы, андай болбойт. Андай ошону түшүнбөй атышпайбы? 19-20 жылында андай чоң ачылыш жок азырынча. Ачылыштын көбү 19 жылында болгон. Анан биздин койгон маселелер бар. Айыл чарбасына тиешелүү, айыл чарбасында бир машина жасаса дагы айыл чарбасына көмүр каза турган жасап атышат да бизде. Робот жасап атышат. Бу дагы ачылыш да, академиянын учебында жасайт да, муну дагы депутаттар жасай албайт да. Депутаттардын башы да жетпейт, колу да жетпейт ага. Окумуштар жасап атат да, адистер жасап атат. Мына ушул жакта ушундай болот да, ачылышты күтө бербеш керек. Ар бир жаңы эме биздин илимибиз гуманитардык илим өзгөчө салыштырып изилдегенде типологиялык жактан ар түрдүү тилдердин биз мисалы үчүн кыргыздарга англис тили менен кыргыз тилин салыштырса же немис тили менен кыргыз тилин салыштырганда мындай маселе чыгыш керек да. Кыргыз балдардын генинде кыргызча структура турат. Мен ал орус мектебин бүтсө дагы кыргызча структура турат. Ошол структурага тилердин англис тилинин кайсы структурасы кандай туура келет, анан кандай грамматикалык формулалар менен туура келет, кандай сөздөр бири-бирине мындай которулат деген сыяктуу эле билим берүүгө байланышкан маселелер көтөрүлөт ал жерде. Жаңы мындай бир чоң жаңылык деле кирип жиберишпейт. Жаңылык ушул иш мурда иштелди беле. Иштелсе кандай деңгээлде иштелди? Тигил же бул изилдөөчү ушул маселени туура биздин көз карашта мисалы үчүн изилдеп аткан киши туура жасаганбы же туура эмес жасаганбы? Туура жасаса эмне үчүн туура эмес жасаса эмне үчүн туура эмес деген сыяктуу эле мындай бир окутуу процессине байланышкан маселе менен шугулданат да. Мына биздин изилдөөбүздүн акыркы жыйынтыгы мектепке, анан жогорку окуу жайына барат да. Анан айрым бир эмгектер жалпы илимий өнүгүүнүн казынасына кошулат. Ушул өңүттөн караганда изилдөөлөрүбүздүн бар, мейли ал салыштыруу иретинде изилдөө болсун, мейли ал жөн эле салыштыруу эмес, жөн эле типологиялык изилдөөлөрдөн болсун, же болбосо мындай теориялык изилдөөлөрдөн болсун, тилге байланыштуу. А жерде мурдагы маселени каралышын, эгерде момундай карасак, момундай жыйынтык чыгат, мындай карасак, мындай жыйынтык чыгат, момундай карасак балдарга түшүнүктүү болот, мындай карасак түшүнүксүз болот деген сыяктуу эле маселелер. Мына мен өзүм да алайын, бөлөк бирөөнү айтсаң таарынып калат да, Муса эмне кылып атат деп. Мына мен өзүм кандидаттык диссертациямды Москвада жазганда секторда Эрген Мурахимович Тенишев сектор башчысы, Баскаков отурат, Түрбеев отурат, Гаджиева деген чогулуш турат, Серебренниковдор отурат. Ошолорду мен ишимди талкуулап көрүшүп, оригиналдуу иш, модельдештирүү методикасын колдонгон оригиналдуу иш деп сектордо жыйынтык чыгарып, анан бул академияга тил адаятчысына кагаз жөнөттү. Ушундай мыкты иш жазып салды деп. Мен мыкты ишимде эчтеке деле жок. Мындай бир айыл чарбасына пайдасы тие турган иш жок. Балким ошол проблеманын структурасын, момундай структурага ээ экен, момунтип карасак туура болот, мындай карасак туура эмес болот деген эле маселе. Мен ошо Серебренниковду дагы, Баскаковду дагы сындап айттым да, ошо диссертациямда коргоп атканда. Анан ошол атоочтардын структурасын модельдештирип, схема менен формальный моделирование деп коет го. Ошо менен бердим. Болду. Ал кийин студенттерге мен өзүм сабак берип жүрдүм улуттук университетте, ошондо балдарга мурунку изилдөөнү, анан менин изилдөөмдү көрсөттүм. Мына ушундай, кайсынысына сиздер ыктайсыңар? Дегенде өзүмкү дебей, башканыкы морекиндей структура бар. Шуну момундай деп каралды, мурда мынтип каралчу экен, мынтип карап жүрүшөт десем, балдар талашып кетишти. Демек, ал жанагы Москвадагы окумуштуулардын оригиналдуу иш дегенине мындай бир кичине мындай бир жакындагандай өзүм мындай ыраазы болдум да, анткени
мурунку көз карашка караганда кийинки көз караш тактады да, мурунку айтылып жүргөн ойду кийинки көз караш аркылуу тактады. Ушундай иштер болот. Дагы мен кошумчалап коеюн, сиздин ишиңиз менен таанышмын дагы. Эми өзүңүз канча билинбегени менен ал жерде кыргыз мүнөзү, ген жөнүндө сөз кылып калбадыңызбы? Кыргыз мүнөзүнө грамматика дегенде билинбегени менен эми грамматика эмне сөз, анан кийин сөздүн түзүлүшү деп эле айта беребиз го. Бирок ошол атоштор аркылуу сиз кыргыз мүнөзүн башка элдерге ачып бердиңиз. Ошон үчүн аларга ачылыш болуп көрүндү. Сиз өзүңүз байкаган жоксуз агай. Изилдөөлөрдүн көбүнчө ошол биз иденттүүлүгүбүздү азыр сактап, Кептин бар ошол. балдарды тарбиялоодо айтып атпайсызбы? Ошо балдарды тарбиялоодо негизги маселе ушул. диссертация, илим ошон үчүн керек экен да. Кыргыз боюнча калыш керек. Ааламдашууда Жоголуп кетпеш керек. кетпеш керек деген. Бирөөгө сиңип кетпеш керек. Бул өзү маселе коомдук илимдер аркылуу жасалат да. Мамлекеттин идеологиясын, мамлекеттин мамлекет катары өзүнчө мамлекет, өзүнчө улут катары, мамлекетти түзгөн улут катары өзүнчө жашап турушу ошол бүгүнкү күндөгү биздин гуманитардык илимдерге байланыштуу. Биринчи кезекте тили, тарыхы, адабияты, философиясы, менталитети, психологиясы, логикасы сыяктуу маселелердин бардыгы ушул биздин мамлекетти айтып аткан кыргыздын өңүн, кыргыздын жүрүм турумун, кыргыздын ким экенин көрсөтө турган илимдер ушулар. Физика, математика, химия ал бардык дүйнөдө жасалат. Алар эл аралык, международный деп коелу, интернациональный илимдер да, а булар улуттук илимдер. Сондуктан биздин улуттук менталитетибизди, улуттук ким экенибизди, улуттук эгобузду көрсөтө турган ушул гуманитардык илимдер. Ошондогу кичинекей эле бир чоң ачылыш болбойт физиктерде. Физиктерде биз машина жасай албайбыз. Бирок ошол машина жасай турган адамды кыргыз кылып тарбиялаганга керек да биздин. Бул эң биринчи дагы, эң биринчи. Аларда так илимдерде мисалы үчүн төр эмес химиялык реакциялар төр эмес кылып жарылып кетиши мүмкүн. А биздики билинбеген чоң бомба да, бомба. Билинбейт адамдын душасын жаратты, душасын. Ааламдашууда башка элдердин арасында чайналып эле жок болуп кетүү коркунучу эң биринчи ушул биздин илимий багыт тарбиялай турган, ошол жөн көрсөтө турган нерселердин бардыгы жоголуп кеткенде, анан эң негизи тилибиз жоголуп кеткенде, ошол тил аркылуу жоголот экен да. Бардыгы тил аркылуу. Бардыгы тил аркылуу. Айтышат, тил эгерде сүйлөбөсөң, машинени кантип жасайсың, бириң менен бириң кантип макулдашасың, дүйнөнү кантип таанырсың, бардыгы тил аркылуу. Бирок муну мындай көп анча бааланбай атканын себеби баарыбыз ошол тилде сүйлөйбүз да. Математикага кийлигише алышпайт, анткени математиканы билбейт, тамыр эмне экенин билбейт. Анан ошончо тилге баарасы да берет да, анткени сүйлөйт өзү. Сүйлөсө эле тилди билип койгондой сезип, жок, андай эмес. Ошо математика деп атпайсыз, бир математик конференцияда мындай пирамиданын сүрөтүн тартып туруп, эң чокусуна математика, илимдердин негизги пирамиданын чокусуна математика келет деди эле. Мен өзүм отуруп алып туруп, колум менен өчүрдүм математиканы, тил деп жазып койдум да. Абстракты кылып жазып койдум. Туура, ошондой. Себеби тил болбосо математика кайдан? Каяктан чыгат? Адамдар сүйлөгөндү билбесе, анан каяктан баарлашат, анан каяктан математика илим изилдейт. Ошону түшүнбөй атышпайбы кетип, мына башкасын жөн эле коелу. Мына бүгүнкү күндөгү чоң илимий өнүгүш, илимдин бардык тармактарында өнүгүш жасалма интеллектке барып токтоду. Жасалма интеллект бул техника, компьютер деп коелу, суперкомпьютер. Анын мээси жок. Компьютердин мээси жок, а мээни тил, алардын мээси. Тил. Мына тил болгон үчүн, мына азыр Кыргызстанда жасалма интеллектке байланыштуу маселени тилчилер менен келишим түзүп, бизнес менен келишим түзүп мамлекет иштеп атат. Физиктер менен эмес, математиктер менен эмес, анткени алар жасап койгон өзү темирин, техникасын. А бирок алардын мээси, душасы тил болуп атпайбы? Бирок ошол тил болгону менен тилдин ордуна жасалма интеллект биздин ордубузду алмаштыра албайт экен агай. Тилчилер эмнени айтып берсе, ошону чыгарат. Бөлөк өзүн ойлоп чыгара албайт. Тилчилер эмнени берсе, ошону гана аралаштырат, комбинировать этет, кошот, алат, чачат, жыят, ошону гана берет. Тилчилер бергенден ашык бир сөз бере албайт. Мына ошону азыр биз бизнес менен келишим түздү.
өкмөттүк деңгээлде маселе көтөрүлүп, азыр ушуну биздин кызматкерлер иштеп атат. Айтишниктер менен. Алардын дагы орду өзүнчө. Мен алардын ордун төмөндөткүм келбейт. Бирок баарынын башында сиз айткандай пирамиданын башына математика эмес тил дегенде, ошонун башында дагы тил турат. Тил болбосо эчтеке өнүкпөйт, эчтеке өзү. Ошол пирамиданын башындагы тил деп атабыз, ошол жаатта өзгөчө тил илими жаатында көптөгөн эмгектерди кылып жүрөсүз. Эмгегиңиз, ат көтөргүс өтө мындай санап айтарлык чоң эмгек жасап жүрөсүз. Өзүңүзгө билинбейт агай. Чоң рахмат ошо эл журттун атынан, тилчилердин атынан, жалпы келечекте жаштар биздин ордубузду алмаштырып турган жаштардын атынан сизге рахмат айтам. Ишиңизге ийгилик. Эми биз ушул жашка келип калдык, өзүбүз муун алмашат деп атабыз, өзүбүздүн ордубузга ошол бирөөнү даярдап, жаштарды көбүрөөк даярдап дегендей, ошондой кызмат кылып атабыз. Аракет жүрүшүлдү. Ошонун жыйынтыгы болсо эле жакшы болот эле. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн академик Сыртбай Мусаев агайдын пикирлерин бөлүшүп, жакшы маектештик. Эми Кудай буйрса, агайда ала турган, кыргыз коомчулугуна бере турган ойлор өтө көп. Дагы кийинки келгенибизде аны дебей ушу бизге подкаст кылып сүйлөп берсеңиз, дагы келечекте дагы үмүт кылабыз. Рахмат. Чоң рахмат. Аман болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, аман болуңуздар, саламатта калыңыздар.